Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh, hurmatly достор. Сабактарыбызды улантабыз. Жин жана шайтандар аламы. Ошол убакка чейин шайтандардын жолдорун, кирип келүү, адамга кирип келүү жолдорун, айлакерликтерин, зыяндарын үйрөнүп келдик. Кыскасы, шайтандын зыяндары, айлакерликтери өтө көп. Айтылып кеткен зыяндар менен гана чектелбейт албетте. Шайтан өтө чебер жана зыяндары өтө көп. Айлакерликтери, тузактары өтө көп. Ошол нерселерден сактаныш керек албетте. Бүгүндөн баштап эми ошол шайтандан тосула турган, коргоно турган жолдорду үйрөнүп келебиз. Ошол жолдорду үйрөнөбүз. Кантип эми коргонобуз? Ошол айлакерликтерден, ошол шайтандын өзүнөн. Бул маселеде дагы өтө көп жолдор. Эң эле биринчи жана эң негизгиси коргонуучу жол бул Аллах Таалага пендечиликти ишке ашыруу. Мындайча айтканда, Аллах Таала буйругандай Аллахка пенде, кул болуп берүү. Аллах Таала Куранда айтат: шайтанга, иблиске кайрылып айтат: менин акыйкаттагы пенделериме алардын үстүнөн сага бийлик жок дейт. Жана Роббуң сага коргоочу катары жетиштүү дейт. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: менин акыйкаттагы пенделериме, чыныгы пенделериме, анын үстүнөн сенин бийлигиң жок дейт. Берилбейт сага бийлик алардын үстүнөн дейт. Бир гана адашып сени ээрчигендерден бөлөк дейт. Ошолорго сага бийлик берилет, жана ошолорду сен алдай аласың, ошолорго зыян бере аласың дейт. Бул жерде пендечилик деген сөз, убудия деген сөз, негизи тилдик мааниси бул кор болуу, моюн сунуу деген маанини берет. Ал эми шариятта эки мааниси бар. Биринчиси пендечилик, пенде. Бул жалпы мааниси бар. Жалпы маани деген ар бир Аллах жараткан нерсенин баары Аллахка пенде болуп эсептелет. Асмандарда, жерде, кайсы жерде болбосун. Ал ыймандуу болбосун, ал ыймансыз болсун, ким болбосун, баардык жандуу нерсенин баардыгы жалпы Аллахтын пендечилигине кирип келет. Аллахтын пендеси болуп эсептелет. Каалайбы, каалабайбы деген сөз. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда кабар берген. Аллах Таала айтат: алар айтышат дейт, Ар-Рахман, Аллах бала алып алды деп өзүнө. Бул силердин ишиңер дейт. Өтө ыплас иш дейт. Бул айткан сөзүңөр дейт. Бул сөзүңөрдүн себебинен дейт Аллах Таала. Асмандар жыртылып, жер жарылып, тоолор чаңга айланып кетейин деп атат дейт. Ушул айткан сөзүңөрдүн себебинен ушул маклуктар жок болуп кетейин деп атат дейт. Ушул Рахман Аллах Тааланын баласы бар деген сөзүңөр дейт. Айтат Аллах Тааланын: Аллах Тааланын баласы болуш мүмкүн эмес. Эмнеге? Аллах Таала айтат: баардык асмандарда жана жерде болгон нерсенин баары дейт Аллах Таалага пенде катары гана кайтып келишет дейт. Бүт Аллахтын пендеси, бүт баары Аллахтын кулу. Аллахтын баласы болуш мүмкүн эмес. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: афа гойра диниллахи ябгун. Аллах Тааланын дининен бөлөк динди каалашабы булар дейт. Ага асмандагы жана жердегилердин баардыгы моюн сунган акыбалда, каалабаган акыбалда болсо дагы эмне? Башы ишти дейт.
жанага кайтып келишет дейт. Бөлөк динди каалаш, издеш мүмкүн эмес деген сөз. Эгерде бүт партияны моюн сунуп атса, пенде болуп атса деген сөз. Бул аяттар жана мындан бөлөк көп аяттар ошол жалпы пендечиликке далилат кылган аяттар. Аллах Таала ошону кабар берип атат. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Жалпы сен пендеси болосуң. Жана кыямат күнү моюн сунган акыбалда, башыңды жерге салган акыбалда Аллахка кайтып келесиң. Жана эгер жакшы иштер жасаган болсоң, белек сыйлыгыңды алып туруп, бейишке киресиң. Эгер жаман иштерди кылып, ыймансыз болгон болсоң, анда жазаңды алып, түбөлүк эмне тозокко кетесиң деген сөз. Сен ыктыярың жок бул жерде. Демек бул ошо биринчи түр, пендечиликтин биринчи түрү, шариаттын көз карашында. Экинчиси бул өзгөчө пендечилик. Өзгөчө. Бул деген эмне? Пенде өзү каалаган акыбалда, өзү каалап Аллахка моюн сунуп, Аллахты жакшы көрүп, Аллахтан коргонуу издеп, жана ага моюн сунат. Аллахка ибадат кылат. Бир гана Аллахты карманат. Бул өзгөчө пендечилик. Ошол пенделер тууралуу Аллах Таала Куранда айтат: Рахмандын пенделери, Аллахтын пенделери, алар кимдер дейт? Жер жүзүндө текебер болбогон акыбалда басышат дейт. Өздөрүн басып жүргөн кишилер. Эч качан Аллахтын акыйкаттагы пендеси өзүн көтөрүп текебер акыбалда баспайт эч убакта жер жүзүндө. Жөнөкөй салаваттуу орун басырык менен басат. Ошол нерсени Аллах Таала кабар берип атат. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: Айнай яшрубу биха ибадуллах. Аллахтын пенделери ошол бейиште булактардан суу ичишет дейт. Юфаджирунаха тафжиро. Жана ошол сууларды, дарыяларды каалагандай өздөрү бурушат дейт. Аллах ушундай мүмкүнчүлүк берет. Дарыяларды кааласа бакчаларга салышат, кааласа хан сарайларга салышат. Бул мүмкүнчүлүктү Аллах Таала кимге берет? Өзүнүн ошол өзгөчө пенделерине, момун пенделерине деген сөз. Бөлөк аятта Аллах Таала ошол пенделерге кайрылып дагы эмне дейт ошолорго? Я ибади ла хоуфун алейкум ал-йом ва ла антум тахзанун. Пенделерим мен дейт. Бүгүн силерге корку болбойт. Жана силер бүгүн эмне кейбейсиңер дейт. Аллахтын акыйкаттагы ушул өзгөчө ыймандуу пенделери кыямат күнү алар коркушпайт эчтекеден. Аллах аларга коркууну салбайт. Жана албетте кейишпейт. Себеп дегенде Аллах Таала аларды эмне бейиши менен сыйлашат. Жана ушул пенделери тууралуу Аллах Таала шайтанга кайрылып не деген? Инна ибади лайса лака алейхим султон. Акыйкаттагы менин пенделеримдин үстүнөн сага бийлик берилбейт деген ушул пенделер болот. Албетте бул пенделердин өзүнүн даражалары бар. Буларда бирдей эмес. Мартабалар бар. Пайгамбарлар бар, чынчылдар бар, шахиддер бар, муслимдер бар, муъминдер бар, мухсиндер бар, мукаррабундар бар, сабикундар бар. Булар даража болуп бөлүнүшөт, өздөрүнүн ыйманына жараша жана Аллахка болгон умтулуусуна жараша. Ушунун баары бул өзгөчө пендечилик. Мына биз буйрулган пендечилик ушул өзгөчө пендечилик. Жана ушул өзгөчө пендечиликке Аллах Таала өзүнүн кепилдигин берген, шайтан зыян бере албайт деп. Демек, эң биринчи ушул пендечилик, Аллахка акыйкатта пенде болуп берүү, шайтандан эң биринчи коргонуу тосук ушул болот. Ушуну ишке ашырыш керек албетте. Жана бул пендеге дагы өзгөчө бир өзгөчөлүгү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: момун, мусулман шайтанын ушундай кыйнап, арыктатып салат дейт. Кандай силердин бириңер өзүңөрдүн жылкыңардыбы же
Пенде өзүнүн ошо пендечилиги менен шайтанды жүдөтүп салат. Өзүнүн ыхластуулугу менен, өзүнүн ибадаткөйлүгү менен. Жана бул пендечиликти толук ишке ашырыш үчүн эки негиз керек. Эки улук негиз керек. Бул тууралуу эмки сабакта улантабыз. Бул эки негиз тууралуу. Бүгүн адаттагы дуаны үйрөнүп кетебиз. Бүгүнкү дуадагы өтө маанилүү дуа, баарыбыз билген дуа. Бул истихара намазынын дуасы. Истихара. Береке суроо, акылдашуу, кеңешүү дуасы. Жабир ибн Абдиллах радийаллаху анхумадан келет, Сахих Бухариде. Ал айтат, пайгамбарыбыз бизди истихара иштерде, ошо истихара кылууну үйрөтчү эле дейт. Бүт иштерде, кандай иш болбосун, бардык иштерде дейт. Кандай Курандын сүрөсүн бизге үйрөткөндөй дейт. Маанилүүлүгүн басым кылып, Жабир радийаллаху анху айтып атат, кандай Куранды үйрөткөндөй, ар бир иште истихара кылууну үйрөтчү дейт бизге. Деп пайгамбарыбыз мынтип айтчы дейт. Мынтип айткан дейт. Эгер силердин бириңер бир ишти ниет кылган болсо, бир ишти жасай турган болсо, бир иш кыла турган болсо, анда 2 рекет намаз окусун дейт. Фарз намаздан бөлөк. 2 рекет сүннөт намаз окуп, мустахабка ниет кылып, же бөлөк кайсы сүннөт намаз болбосун, ошондон кийин 2 рекет окугандан кийин мынтип айтсын дейт. Аллахума инни астахирука би илмик. Аллахым, мен сенин илимиңен кеңеш сурайм. Ва астақдирука би кудратик. Жана сенин кудретиң менен кудрет сурайм. Ва ас'алука мин фадликал азим. Жана мен сенден улук жакшылыкты, фазилетти сурайм. Фа иннака тaqdiru ва ла aqdir. Себептегене сен кадыр затсың. Мен алсызмын. Ва та'аламу ва ла алам. Сен билесиң, мен билбейм. Ва анта алламул гуюб. Сен гойыпту билүүчүсүн, кайып нерсени билүүчү сен ганасың. Аллахума ин кунта та'ламу анна хазал амр. Эгер Аллахым, эгерде ушул иш сен эгер билген болсоң, ушул иш хойрун ли фи дини, мен үчүн, мен динимде эгер жакшылык боло турган болсо, ва мааши, менин дүнүйөмдө, жашоомдо, ва акибати амри, жана иштеримдин бүтүшүндө мага пайда бере турган болсо, жакшылык боло турган болсо, фагдурху, анда ушул ишти мага насип эт. Фагдурхули ва яссирхули, жана жеңилдетип бер, сумма барик ли фихи, андан кийин ушул ишке мага берекеңди бер. Мага буйру, жеңилдетип бер, жана берекеңди бер. Ва ин кунта та'ламу анна хазал амр, эгер сен билсең ушул иш, мен ниет кылган иш, жасай турган иш, шаррун ли, мага зыян бере турган болсо, эмнеде? Фи дини, биринчиде динде дейт пайгамбарыбыз. Себептене дин, негизги дин дүнүйө эмес. Дин маанилүү. Менин диниме зыян бере турган болсо дейт. Ва мааши, андан кийин дүнүйөмдө, жашоомдо, ва акибати амри, жана иштеримдин бүтүшүндө эгер мага зыян бере турган болсо, фасрифху анни, мени ошол иштен алыстатып кой дейт. Васрифни анху, жана аны менден алыстатып кой дейт. Вагдурли ал хойро, жана жакшылык кайсы жерде болбосун, хайсу кана, мага ошол жакшылыкты буйру, сумма ардини бихи, жана мени ошол жакшылыкка ыраазы кыл дейт. Өтө маанилүү дуа. Сахабалар жада калса кичинекей нерсени дагы ушул истихара менен сурачу экен. Буну арзыбас көрбөш керек. Ар бир ишиңде эгерде Аллах менен акылдаша турган болсоң, кимде ким жараткан Аллах менен акылдашса, кейбейт эч качан. Жана момун мусулмандар менен акылдашса дагы кейбейт. Андан кийин жасаган ишинде бүт себептерин туура аткара турган болсо, эч качан кейбейт. Себептеги Аллах Таала Куранда айткан: "Ва шавирхум фил амри",
فإذا عزمت فتوكل على الله. Алар менен, момун мусулмандар менен иштер тууралуу кеңешкин, качан чечим чыгарганда Аллахка тобокел кыл. Инналлаха юхиббул мутаваккилин. Себептигинде Аллах Таала Аллахка тобокел кылуучуларды жакшы көрөт. Аллах Таала жакшылык кайсы жерде болбосун, баарыбызга ошол жакшылыкты буйрусун, жана ошол жакшылыкка бизди ыраазы кылсын. Ар кандай шайтандын зыяндарынан бизди сактап, бизге туура жолду көрсөтсүн, жана берекесин берсин Аллах Таала. Жана ошол сабактарыбызды ыхластуу, берекелүү, дайымдуу кылсын. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.